Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Чубак устазыбыз тирүү кезинде боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт деп тагдырга баш ийүү тууралуу катуу баянын айтып кеткен эле. Мына бүгүн биз дагы катуу сыноого кабыл алгандан башка эч аргабыз жок. Турцияга келип баламдын толук дарылануусуна 130 миңдей доллар керек экендигин билдим. Бирок бул жалпы сумма, буга чейин Кудайга шүгүр 40 миң доллардай чогулган эле. Ал сумма радиотерапия менен пересадка костный мозгко жетет экен, алхамдулилла. Ошондуктан дарыланууну баштадык. Азыркы өтүп жаткан дарылануубуз 3 айга созулушу мүмкүн. Ошондуктан калган сумманы деле толугу менен чогулталам деген ишенимим бар иншалла. Андыктан бизди көрүп жаткан досторубуз, туугандарыбыз, жалпы кыргыз элим, дуаңыздарда бизди унутпай Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып кетиңиздер. Тасманын жүрүшү Готом шаарында башталат. 1980-жылдары шаардын тазалык кызматкерлери көтөрүлүш жасап, мындайча айтканда карапайым эл кыйналып бийликке даттануулар күчөй баштайт. Дал ошол көтөрүлүштүн айынан көчөлөрдөгү таштандылар тазаланбай калып, биз ошол көчөлөрдө басып келе жаткан Артур Флек менен таанышабыз. Ал ушундай заманда элге бир аз болсо да күлкү тартуулайын деп, стендап комик болууну каалап, өтө чоң эмес агенттикте клоун болуп иштеп аракеттенип жүргөн. Бирок Артур ар качандан бир качан эле жаман нерселерге кабылып жүрүп, бир күнү балдар анын тактасын уурдап кетишет. Андан соң уртукмок алып сабап да кетишет. Андан кийин Артур өзүнүн жеке дарыгерине барганын да көрөбүз. Көрсө Артур учурда чоң депрессияда жүргөн болуп, психикалык жактан дагы бир канча оору менен ооруп жатыптыр. Ошентсе дагы ал жашоонун татаалдыгына биротоло моюн сунуп отуруп калбай, дарыгер берген бир катар дарыларды ичип, эл алдында өзүн жакшы алып жүргөнгө болушунча аракеттенип жаткан. Дарыгерден чыккандан кийин Артур автобус менен үйгө жөнөп, бирок автобуста бара жатканда күтүүсүз жерден эле каткыра баштайт. Анын каткырыгы айлана тегерегиндеги адамдарды чочутуп, көрсө биз Артурдун кээде өзүн карман албай ушундай да оорусу бар экенин билебиз. Кечинде үйүнө келген Артур апасын карап тамактандырып, андан соң шаардагы элдин баардыгына белгилүү болгон жана баардыгына жаккан Мюррей Франклиндин кечки шоусун сыналгыдан көрүп отуруп калат. Эртеси күнү жумуштан Артурдун Рэндалл деген кесиптеши Артурду кече күнү сабап кетишкенин угат да өзүңдү коргоп жүр деп ага тапанча берет. Аңгыча болбой эле Артурду жетекчиси чакырып калып, кечеки аны сабап кетишкен балдар сындырып салган тактаны сурайт. Бирок Артур болгонун болгондой айтса, жетекчиси тактанын керек экендигин айтып, керек болсо Артурду сен ал тактаны уурдап эле кеттиң го деп күнөөлөп, кандай болгон күндө дагы тактаны төлөп бересиң деп айтат. Ошентип Артурдун жашоосундагы кыйынчылыктар күн санап эле күч ала берет. Бир күнү кечинде ал өзүнүн кошунасы София деген аялды көрүп калып, жана ал үйүндө өзүнүн кызы менен эле жашайт экенин да билип калат. Сыягы София Артурга жагып калдыбы Айтор. Психикалык жактан жабыркап өзүн бир аз башкача алып жүргөн Артур эртеси ошол Софияны жумушуна чейин аңдып жүрүп отурат. Бирок София банктагы жумушуна кирип кеткенде, Артур анын артынан банкка киргенге батын албай койду. Бирок кечинде эшикти бирөө такылдатып, Артур эшикти ачса, ал жерге София өзү келип калган болот. Ал Артурга сен бүгүн мени аңдып жүргөнүңдү байкадым. Бирок банкка кирип эмне үчүн бизди тонобой койдуң деп тамашалап сүйлөйт. Кийинки күнү Артур жумушундагы тапшырма боюнча жаш балдардын ооруканасына барып, алардын көңүлүн ачып жаткан. Ошондо күтүлбөгөн жерден баягы кесиптеши берген тапанча түшүп кетип, аны баардыгы көрүп калышкандыктан эми Артурга ого бетер кыйын болду окшойт. Ал жетекчилиги менен телефондон сүйлөшүп, болушунча актанып, мен ал тапанчаны Рэндаллдан алганмын, ал деле тапанча көтөрүп жүрөт го деп айтып, бирок жетекчиси болбой эле Артурду жумуштан кетирип салат. Ошентип эми жумушунан да айрылып калган Артур көңүлү чөгүп, метродо үйүн көздөй бара жатканда 3 мас абалындагы жигит бир кызга тийише башташат. Аларды көргөн Артур тынч эле отура бермекчи болуп, бирок оорусу да башталып калып, албетте өзүн токтото албай эле каткырып кирет. Анда тиги жигиттер Артурга келип эмне каткырасың деп эле аны ортокмок ала башташып, бир кезде Артурдун жетер жерине жетип кеттиби Айтор. Эч нерсени ойлонбой эле тапанчасын алып чыгат да жанагы жигиттерди чекеден эле аткылап өлтүрө баштайт. Бир кезде эсине келип нес болуп калган Артур өзүнүн эмне кылып койгонун деле түшүнбөй, ызы чууга алдырып дааратканага качып кирет да өзүн күзгүдөн карап калат. Биз ошондо каарманыбыз Артурдун көпчүлүккө белгилүү болгон Бэтмен тасмасындагы Джокер экендигин түшүнөбүз. Эми Артурга баары бир болуп калдыбы Айтор батын албай жүргөнүн эртесин кылууну чечип, баягы кошунасы Софияга барат да аны өөп салат. Эртеси күнү сыналгыдан Томас Уэйндин интервьюсу берилип жаткан болчу. Көрсө кечээ күнү метродо Артур өлтүрүп салган 3 мас жигит дал ушул Томас Уэйндин кол алдындагы адамдары болуп чыгып, бийлик кылмышкерди издеп жатканы менен, карапайым эл тескерисинче кылмышкерди колдоп жаткандай. Анткени карапайым эл менен байлардын ортосундагы ажырым пайда болуп, нааразычылыктар абдан күчөп жаткан болчу. Кийинки көрүнүштө Артур кайрадан өзүнүн психолог дарыгерине келет. Ал өзүнүн эмне сезип, эмне туюп жаткандары жөнүндө сүйлөй баштап, бирок дарыгер Артурга, биздин шаарда сиздей
адамдарга финансылык каржылоону жоюп койду. Демек биз мындан ары иштебейбиз, бизге келбеңиз деп түшүндүрөт. Ошентип эми Артур ар дайымкы ичип жүргөн дарыларынан да кургалып, бирок буга чейин күн сайын ар кандай тамашаларды жазып жүргөн Артур көптөн бери даярданып да жүргөндүктөн стендап клубка келип эл алдына чыгып, бирок тамашаларын айта электе эле оорусу башталып кетип каткара баштайт. Бир аз убакыттан кийин өзүн жыйнап кармап калууга мүмкүн болуп, өз тамашаларын элге сунуштап күлдүргөнгө аракет кылат. Не придется, ма. Ведь я буду комиком. Көрүүчүлөрдүн арасында София дагы бар болчу. Соңунда алар бир жерден тамактанып чогуу убакыт өткөрүшүп, кечинде үйүнө барган Артур апасын төшөккө жаткырайын деп жатканда, апасы жанагы атактуу Томас Вейнге кат жазганын айтат. Анткени убагында апасы ошол Томас Вейнге бир канча жылдар кызмат кылып, анын үстүнө апасы ошол Томас Вейнди жакшы адам катары санагандыктан, апасы Томас Вейнден финансылык жактан жардам сураганы жатыптыр. Анда апасын төшөгүнө жаткырып койгон Артур апасынын жазган каттарын жашырып катып салайын деп жатып, бирок кызык болуп кетип апасынын катын окуп көрөт. Дал ошол жерден ал таң калыштуу нерсени билип, апасы менен Томас Вейндин мурун мамилеси болгонун жана Артур алардын никесиз баласы экендигин билип калат. Эртеси күнү Артур дароо эле ошол Томас Вейндин үйүнө барып, тосмонун ары жагынан анын баласын көрүп калат. Албетте бул баланын аты Брюс Вейн болуп, баарыбызга белгилүү болгон Бэтмендин кичинекей чагы болчу. Алардын сүйлөшүүсүн жан сакчысы Альфред келип бузуп, Артурду ал жерден кет деп кууп баштаса, Артур Альфредке да кол салганга аракет кылып, андан соң өзү качып кетет. Кечинде Артур үйүнө келсе, анын апасын тез жардам унаасы алып кетип жаткан болуп, Артур дагы апасы менен кетет. Ооруканада Артур апасы менен эмне болгонун билип, көрсө баягы метродогу 3 жигиттин өлүмү боюнча Артурду шектүү катары көрүшүп, аны суракка алмакчы болушуп, анын үйүнө детективдер келишиптир. Бирок Артурдун апасы менен сүйлөшүү учурунда ал жыгылып түшүп, жыйынтыгында Артурдун апасы инсульт болгондугун да билебиз. Бирок сурамжылоолор боюнча Артур детективдерге эч кандай сыр берген жок. Артур апасынын жанында кечке отуруп, бир кезде сыналгыда Мюррейдин шоусу башталып, Мюррей болсо дароо эле стендап клубка чыккан Артур жөнүндө айта баштайт. Сыналгыдан өзүн көргөн Артур жүзүнө жылмаюу келип сүйүнө баштап, бирок тез эле жылмаюусу өчүп жек көрүүгө айланат. Анткени Мюррей стендап клубка чыккан Артурдун бир башкача өзүн алып жүрүүсүн жана анын бир кызыктай болгон тамашаларын шылдыңдап коет. Жана да Мюррей ошол шоусунда Артурду Джокер деп атап, кыргызча айтканда күлдүргүч деп атап, дал ошондон тарта дагы жакшы жак эле болушунча умтулайын деп аракет кылып жүргөн Артур жүрөгүндө жек көрүү сезими күчөп каардуу адамга айланып бараткансыды. Канткен күндө дагы Артурдун көңүлүн көтөрө турган бир нерсе бар болчу. Анткени көчөдөгү көпчүлүк карапайым элдер Артурга окшоп клоун болуп алышып, бийликке каршы көтөрүлүштөрдү күчөтө башташкан. Анда Артур Томас Вейнди атайын аңдып барганбы айтор, жалаң бай адамдардын кинотеатрына билгизбей кирип барып, Томас Вейндин дааратканага кирип кеткенин байкап калат да артынан кирет. Ал Томас Вейнге менин атам сен турбайсыңбы деп бир канча нерселерди айта баштап, бирок Томас Вейн анын баардыгын четке кагып, мен сенин атаң эмесмин. Керек болсо сенин апаң дагы сенин биологиялык апаң эмес. Ал сени жөн эле багып алган. Анткени ал дагы жиндиканадан даарыланып чыгып, психикалык жактан ооручу деп айтат. Бирок Артур ага ишенбей, сен жөн эле калп айтып жатасың деп кыйкыра баштап, Томас болсо Артурду чаап жиберет да экинчи мага минтип келбегин деп айтып кетип калат. Кызыгы Артур үйүнө келсе, ага Мюррейдин шоусунан байланышка чыгышып, аны Мюррейдин шоусуна конокко чакырышат. Көрсө баякы болгон Артур жөнүндө тамашалар шоунун рейтингин көтөрүп, көпчүлүк суранып жаткандыктан Артурду шоуга алып чыгууну чечишиптир. Анда ойлонуп калган Артур адегенде тийиштүү архивтерге барып, Томас Вейн айткан нерсе чындыкпы же жалганбы билүүнү каалап, кызматкер анын апасы жөнүндө документтерди карап жатканда, Артур күтүлбөгөн жерден ошол документтерди уурдап кетип калат. Ал маалыматтарды карап чыгып, Томас Вейн айткан нерселердин баардыгы чындык экендигин билип, эми Артурга атасы эле эмес, апасы дагы ким экендиги суроо болуп калат. Маалыматтарда анын апасы Пеннинин жигити болуп, ал жигити болсо Пеннини жана анын багып алган баласы Артурду ар дайым урток-мука ала берчү экен. Албетте бул нерселер Артурдун маанайын ого бетер чөктүрүп, бүтүндөй жашоосуна нааразы болгон Артур Софиянын үйүнө келип отуруп калат. Дал ушул жерден дагы бир кызык иш болуп, София үйүнө кирип отуруп алган Артурдан коркуп кетет. Көрсө Артур менен Софиянын буга чейинки жакындык мамилелердин баардыгы бир гана Артурдун мээсинде болуп, ал жөн эле София менен бактылуу күндөрүн элестетип жүргөн болот. Эч нерсе болбогондой Софиянын үйүнөн чыгып кеткен Артур ооруканага барат да алсырап жаткан апасы Пеннини ошол жерден эле думуктуруп өлтүрүп салат. Эми Артурга абсолюттук баары бир болуп калдыбы айтор. Үйүнө келип кийинип, Мюррейдин шоусуна даярданып, кандай сөздөрдү сүйлөй турганын кайталап жаткан. Аңгыча болбой анын үйүнө баягы кесиптеши Рэндл жана эргежил кесиптеши Гарри экөө келип калат. Алар Артурдун өтүп кеткен апасы үчүн көңүл айтышып, ошол эле учурда кесиптеши Рэндл баягы детективдерге Артурду шектүү катары көрсөтмө бергендиги да белгилүү болуп калат. Өзүн араң эле кармап турган Артур бир эле көз ирмемде
Рэндалды бычактап өлтүрүп салып, бирок коркуп калган эргежел Гарриге эч кандай тийген жок. Анткени Гарри буга чейин жумушта Артурга бир да жаман сөз айткан эмес. Ошондуктан Артур Гарриге жөн гана жакшы бар деп эшиктен чыгарып жиберет. Ошондон кийин эле Артур клоун болуп жасанып алып, көчөгө чыгып эч нерсе болбогондой бийлеп кете берет. Бирок бул кезде баягы детективдер анын артынан түшүп калган болушуп, кубалашып барышып метрого кирип кетишет. Метродо да клоунга айланган көтөрүлүштүн адамдары көп болуп, Артурду кубалап баратып, детектив башка эле бир адамды атып өлтүрүп алат. Артур болсо качып кеткенге мүмкүн болуп тез эле Мюррейдин шоусуна жетип барып, шоу башталардын алдында Артур Мюррейге "Сиз мени элге Джокер деп тааныштырыңыз" деп айтат. Ошентип шоу да башталып, биз Артурдун сахнага өтө эле профессионалдуу кирип келгенин көрөбүз. Ал элге өзүн таптакыр эле башка адамдай көрсөтүп, өзгөчө образ менен шоуну баштайт. А дегенде эле Мюррей Джокерден кандайдыр бир тамашаларды айтуу менен шоуну баштайлы десе, Джокер эч камырабай эле баягы метродогу 3 жигитти мен өлтүргөнмүн. Жана бул эч кандай тамаша эмес деп айтат. Джокер андан ары токтобой сөзүн улантып, ошол 3 бай жигит үчүн ушунча ызы-чуу кылдыңар. Эгер мен өлүп кала турган болсом, анда менин өлүгүмдү карап да койбой аттап өтүп кете берет элеңер. Негизи эле кандай гана адам болбосун башка адам эмнени сезип, эмнени туюп жаткандыгын билбейт дагы жана билгиси да келбейт деп айтып, жана да башка бул жашоодогу адилетсиздиктерди айта баштайт. Сөзүнүн аягында эмоцияга алдырып кыйкыра баштаган Джокер үйүнөн отуруп даярданганда шоу андай эмес мындай болот деп өзүн өзү атып салып баардыгын бүтүргүсү келген. Бирок ал андай кылган жок, тескерисинче ошол жердеги элдин көзүнчө эле алып баруучу Мюррейди күтүлбөгөн жерден атып салат. Албетте Джокерди полициялар ошол жерден эле кармап алып кетишти. Бирок көчөлөрдө Джокердин демилгеси күчөп, бийликке каршы көтөрүлүштөр өтө катуу боло баштады. Кинотеатрдан үй бүлөсү менен кошо чыгып качып жөнөгөн Томас Вейнди көтөрүлүшчүлөрдүн бири токтотуп калат да аткылап салат. Ошондо болочок Бэтмен атасынан жана апасынан айрылып, биз качандыр бир кезде көрүп жүргөн Бэтмен менен Джокердин душмандыгы дал ушундай тарыхтан башталган. Мындайча айтканда Джокер дал ушул жерден өзүнүн келечектеги душманын таап алган десек болот. Аңгыча болбой эле Джокерди алып бара жаткан полиция унаасын көтөрүлүшчүлөр сүзүп токтотушуп, унаадан Джокерди чыгарып алышат. Ошентип бир кезде эч ким байкабай, байкагысы да келбей жүргөн Артурду эми элдин баардыгы колдоп, Артурдун өзүнүн образы да пайда болот. Кийинки көрүнүштө Артурду жиндикканагабы же түрмөгө киргизип салышкан байтур. Ал адатынча өзүнө түшүнүктүү болгон сөздөрдү сүйлөп отурганын көрөбүз. Эгер тереңирээк карай турган болсок, тасма психикалык оорулуу адамдарга боорукерлик керекпи? Же коом аны четке кагып салабы деген суроону коет. Эгер коом адамды дайыма басынтса, мазактаса, анда ал адам кимге айланат? Мындай карап көрсөк, Артур жаман адам болуп төрөлгөн эмес. Ал оорулуу, жалгыз жана колдоого муктаж адам болчу. Жалпысынан тасма бир гана кылмыш жөнүндө эмес, жалгыздык жана адилетсиздикти сүрөттөйт. Ал эми тасма жөнүндө сиз дагы кандай ойдосуз, өз пикириңизди жаза кетиңиз. Эгер экинчи бөлүгү да чыксын десеңиз, комментарийге плюс белгисин калтыра кетиңиз. Видео жаккан болсо, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.